Франциялыктар 10 миллион алжирлик мусулмандарды өлтүрүштү. Французчага расмий статус берип, арабчага тыюу салышты. Мусулмандарды бөөк, жаш, кары, аял эркек дебей кыйнады, өлтүрдү. 132 жыл бою тарыхта болуп көрбөгөндөй зулумдуктар жүзөгө ашты. Алжирде 100 миңдеген адамдарды кырган, тукум курут кылгандар, булар француздар. Булардын баары архивдик документтер менен тастыкталган. Биз жакшы билебиз. Бирок булар ар кандай бурмаланган маалыматтар менен дүйнөнү алдаганга аракет кылып жатышат. Атүгүл азыркы президентине дагы айттым. Сен али бул иштерде тажрыйбасызсың. Алжир калкын кырганыңарды биз жакшы билебиз. Африкада вертолеттон түшө калып алтын алмаздарды чогулта алуу үчүн адамдарды кырганыңарды биз жакшы билебиз. Булардын дезинформациялык оюнунун негизинде адамдар да ойлоп атат, булар жакшы маданияттуу адамдар окшойт деп. Сен кимди алдап атасың? Kimi aldatıyorsun? Франциянын президенти Макрон Le Point гезитине берген интервьюсунда Африканын Алжирдеги зулумдуктары тууралуу суроолорго жооп берип жатып, Алжирден кечирим суроого мажбур эмесмин. Кечирим суроонун кереги жок деп жооп берди. Эрдоган айткан Алжирдеги мусулмандардын тукум курут кылынуу окуясы Макрондун кечирим сурабайм деп тарыхый аргументтен качырган Алжир геноциди окуясы кандай окуя? Качан ишке ашты? Эмне үчүн болду бул окуя? Биз бул окуялардан кандай сабак ала алабыз? Келиңиздер, тарыхый аргументтерге таянуу менен бул тарбиялуу тарых окуясына карап көрөлү. Алжирдеги геноцид. Атлантика океанына келип, океанды карап туруп, алдымдан бул караңгы деңиз чыкпаганда, сенин атыңды мындан ары жаймакмын, о Аллахым, деген Укба бин Нафия аттуу сахаба себепчи болуп, Африка ислам нуру менен таанышат. Андан кийин 683-жылы Абдуллах бин Абу Сархтын жетекчилиги менен Алжирге келген ислам кошуундарынын фатхынын негизинде эл исламды кабыл алды. Натыйжада өлкө чоң ийгиликтерге жетишип, ислам дининин алып келген баалуулуктарынын негизинде Алжир жаңы маданияттын, цивилизациянын эшигин аттады. Көптөгөн ислам аалымдары жана илимпоздору өсүп чыкты. Андан кийин Рустами, Фатими, Мурабытин, Муахидин өдөөлөттөрү түзүлүп, анын артынан Осмон дөөлөтүнүн карамагына кирди Алжир, франциялыктар бастырып кирип келгенге чейин. Жер ортолук деңизи кылымдар бою эң маанилүү стратегиялык аймактардан болуп саналган. Себеби бул деңиз Азия, Африка жана Европа, атүгүл Америка континентинде туташтырып турган. Дайыма өлкөлөр, дөөлөттөр деңизге ээлик кылуу үчүн согушуп келишкен. 16-кылымдын баштарында Андалус дөөлөтүн кулаткандан кийин күчтөнө баштаган Испания жер ортолук деңизине ээлик кылуу үчүн Алжирге каршы согуш ачат. Испаниялык крестүү жортуулуна бөгөт коюу үчүн Алжир ошол кездеги деңиз ааламынын жылдыздарына айланган Барбарос бир туугандардан жардам сурайт. 1516-жылы Оруч Барбаросса Алжирди башкара баштады. Бирок испан баскынчысына каршы тура алуу үчүн күчтүү дөөлөттүн карамагына кирүү керек болчу. Бул дөөлөт ошол кезде дүйнөнү дүңгүрөтүп турган Осмон дөөлөтү болчу. 1518-жылы Оруч каза болуп, анын ордуна Хайраддин Барбаросса келет. Хайраддин Барбароссанын тушунда Алжир Осмон дөөлөтүнүн башкаруусуна кирет. Яуз Султан Селим хан Хайраддинге 2000 аскер берип, аны Алжирдин беги кылып дайындаган. 1539-жылы Барбароско Яуз Султан Селим хандын баласы атактуу кануни Султан Сулайман каптаны Дария, деңиздердин башчысы наамын ыйгарды. Натыйжада Осмон дөөлөтү бүтүндөй жер ортолук деңизине ээлик кылып калды. Бул ээлик 300 жыл бою уланып турган. 1795-жылы АКШ жер ортолук деңиз жолун колдонгондугу үчүн Алжир аркылуу Осмон дөөлөтүнө салык төлөй баштайт. Бул 29 жыл бою уланат. Тарыхта эч кимге салык төлөбөгөн АКШ бир гана Осмондорго гана салык төлөөгө мажбур болгон. Деңизди бойлой жайгашкан Алжирге дайыма Европа өлкөлөрү кызыктар болуп келди. Анын ичинде Франциянын өзгөчө көңүлүн бурду Алжир. Айрыкча Наполеондун тушунда Франциянын Алжирге шилекейи ого өтер коюлду. Себеби Франция дүйнөлүк аренада стратегиялык мааниге ээ болгон жер ортолук деңизине ээлик кылышы керек болчу.
Ал үчүн эң алгач Осмондордун карамагындагы Түндүк Африкадагы өлкөлөрдү басып алуусу керек эле. Ошол эле кезде өндүрүш өнүгө баштаган Европага кул болуп бере турган бекер жумушчу күч да керектелип турган. Андан сырткары Африка континентинде көмүлүп жаткан кем байлыктар берекелүү талааларда себепчи болгон европалыктардын Африкага кирүүсүнө. Францияга Алжирди багынтуу үчүн эң алгач бир себеп, тагыраак айтканда шылтоо керек болчу. Шылтоодо дароо табылат. Тарыхта Желпүр окуясы деген ат менен белгилүү болгон окуя Франциянын Алжирге бастырып кирип келүүсүнө себеп болгон. Окуя мындайча болчу. 1797 жыл. Франция эки алжирлик жөөт соодагерлеринен 5 миллион франк жана дан азыгын карызга алат. Кийин Франция бул карыздарды төлөөдөн баш тартат. Буга жооп катары ошол кезде аймакты башкарган Хусейн Паша француз кемелеринин бир бөлүгүн колго түшүрүп алат. Бул кадам эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди кескин начарлатат. 1827 жылдын 29 апрелинде Хусейн Паша француз консулу Пьер Деваль менен карыз боюнча сүйлөшүп жатканда тартыша кетишет. Француз элчисинин адепсиз жообуна ачууланган Хусейн Паша колундагы желдеткич менен француз консулунун бетине чаап жиберет. Ушуну эле күтүп турган Франция заматта мурдадан даярдап койгон аскердик кемелерин ошол эле күнү алып келип, Алжирди басып алуу үчүн согуш ачат. 1830 жылы Франция Осман дөөлөтүнүн ар кандай аракеттерине чекит коюп, Алжирдин борбору Алжир шаарын басып алат. Экинчи жактан Осман дөөлөтү Орус империясы менен согушуп аткан. Андан сырткары бул мезгилдери Осман дөөлөтү алсырап, жарадар арыстандын кейпин кийип калган болчу. Дал ушул сыяктуу себептерден улам Осман дөөлөтү Алжирди кайра бошотуп ала алган жок. Француз баскынчыларына каршы элдин арасынан өтө көп аалымдар, имамдар кол курап чыгышты. Бул улуттук боштондук кыймылынын мужахиттери өздөрүнүн азын оолак аскери менен жана жөнөкөй куралдары менен француз баскынчыларын канчалык жүдөтсө да, кийин баары бир жеңилүү ызасын тартышты. Бул баатырлардын бирөөсү Абдул-Кадир аль-Жазайри. Ал Жазайри пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан келген мартабалуу аалым баатыр болгон. Анын аты бир гана ислам ааламында эле эмес, атүгүл Европа, андан ары те АКШда да атактуу. Ал француз баскынчыларына каршы баатырларча согушту. Албетте, бул инсан тууралуу да кийинки чыгарылыштарда чыгарабыз буюрса. Негизи эле соңку доордун тарыхын карай турган болсок, сырткы баскынчыларга каршы чыккандар көбүнчө эле дин аалымдары болуп келген. Баатырларча баскынчыларга каршы өз мекенин коргоп согушкандар кийинчерээк каракчы, террорист же басмачы аталып калды. Мисалга алсак, мекенибизди коргоп согушкан Жаныбек казылар, Парпи корбашылар дагы деле басмачы деген ат менен аталып жатпайбы? Өз мекенин басып алган оккупанттарга каршы согушкан Хамастын аскерлери да учурда террорист катары сүрөттөлүп келип атпайбы? Басмачы аталган аталарды мекенин коргогон Палестин баатырларын ачыкта айткандан да коркуп атпайбызбы? Бирок ал укул айткандай, көпкө турбас могул турган сур булут. Темабызга кайталы. 1834 жылдын 22 июлунда Франциянын Түндүк Африкада вице-королдугу түзүлдү. Өлкө боюнча токтобостон баскынчы күчтөргө каршы көтөрүлүштөр болуп жатты. Бирок Франция аны аябагандай заалымдык менен бастырып жатты. Баш ийбегендерди же күнөөсүз эле мусулман калкын акыл алгыс ыкмалар менен кыйноого алышты. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын командири Жак Муссо өз сөзүндө кыйноо, албетте, биз кыйноолорду колдонобуз. Кээ бир журналисттер бул маселени чагылдыруудан чарчады. Бизден дагы кандай мамилени күтүп аттыңар эле, дейт. Ошол кездеги Крест деген маанеге келген Ла Кхуа журналынын кабарчысы Жак Дюкенс ушундай дейт. Адамдарды кыйноо жана андан ары жоголуп кетүү баарын ойлонтуп жатты. Бүгүн кармалган мусулман ошол эле ойдон жок болуп кетчү. Бул жоголгондордун денелерине таш байлашып, Тээ деңизинин түбүнө ыргытышчу. Айыл кыштактарды бүтүндөй өрттөп жок кылуу, аялдардын намысына кол салуу француз баскынчылары үчүн нормалдуу көрүнүш болчу. Франция дайыма биз үчүн көйгөй болуп келген. Бизди 132 жыл бою эзип, кемирип келген. Бул 132 жылда акылга сыйгыс жапайылыктар жүзөгө ашты. Кээ бир уруулар, айылдар атүгүл жаш балдарга чейин өлтүрүштү. Абдулмажид Таббун, Алжирдин президенти. 1830 жылдагы 176 мечит медреседен 1862 жылы 48 гана сакталып калган. 1220 жылы Алжирдин борбор шаары
Алжирде Хайреттин Барбаросса тарабынан Кечиова мечити курулат. 1792 болсо Хасан Паша мечитти дагы да чоңойтот. 1832 болсо француз баскынчылары бул мечитти чиркөөгө айлантуу үчүн келишкен кезде муаззин элди мечитке чакырат. Заматта 4000 мусулман мечитке чогулуп, мечиттин чиркөөгө айлануусуна каршы чыгышат. Мусулмандар куралсыз болчу. Француздар заматта бул 4000 мусулманды атып жок кылат. Мечитти курал сактоочу жай жана поптордун жашай турган үй катары пайдалана башташат. 1844 болсо мечитти чиркөөгө айландырышат. 1962 гана мечит кайра мечитке айланып, алгачкы жолу жума намазы окулат. 1911 болсо Алжирдеги калктын 70%-ын европалыктар түзүп калган. Ал эми калган 30% гана мусулмандар болгон. Алжир маданиятына ылайык исламий архитектуралык стилдеги имараттар талкаланылып, ордуна бүтүндөй Европа стилиндеги имараттар курулган. Натыйжада Алжирдин калкынын 15%-ы шейит болду. 1857 Франция Алжирди бүтүндөй басып алды. Франциядан 1 миллион франциялыкты көчүрүп келип, аларга жарандык берип, аларды шаардын борборлоруна, семиз жерлерге, жашоо үчүн ыңгайлуу болгон аймактарга жайгаштырышты. Ал эми Алжир мусулмандарын болсо тоо же чөл тараптарга сүрүп салышты. Негизи эле бизде болсун же башка жакта болсун айтор, кайсы тарыхты караба, колонизаторлор өз элин борборлорго, шаарларга жайгаштырып, ал эми жергиликтүү калкты тоолорго, жайлоолорго, таштак тараптарга кууп салып кетишкен. 1841-1850 жылдары 115 000 гектар жер келгинди франциялыктарга бөлүштүрүлүп берилген. Келгиндилердин саны 1847 жылы 104 000 болсо, 1872 жылы 245 000ге жеткен. Ал эми 1911 жылы болсо 752 000ге жеткен. Алардын ээлеген жеринин аянты болсо 1860 жылы 365 000 гектарга, 1930 жылы болсо 2 миллион 345 000 гектарга жеткен. Кем байлыктарды сугалактап талай башташты. Мусулмандарды динден алыстатып, христиандаштыруу максатында араб тилинин ордуна француз тилин расмий тилге айлантышты. 1866 жылы өлкө боюнча 273 поп кызмат көрсөткөн 187 райондор негизделди. Бул иш-чарага Рим папасы да түздөн-түз колдоо көрсөтүп турду. Негизи эле бир өлкөнүн жергиликтүү тилинин ордуна же ага кошумча башка тилди расмий түрдө колдонтуу бул ошол элдин дининен, каада салтынан алыстоосуна алып келет. Албетте, дининен, салтынан алыстаган, маңкуртташкан эл колонизаторлор үчүн оңой кул болуп берет. Франция канчалык аракет кылбасын, Алжир мусулмандары христиандашкан жок. Негизи эле бул мезгилдери Африка континентине христиан миссионерлери аябай көп келе баштаган. Алардын кээ бирлери чалгындоо кызматын аткарса, көпчүлүгү жергиликтүү калкты руханий жактан багындыруу кызматын аткарган. Эстеп көрүңүз, бизге да бул мезгилдери Тяньшанский, Прежвальский аттуу илимпоз көрүнгөн чалгынчылар да көп келген. Калкты өз дининен, тилинен, маданиятынан алыстатуу менен бастырып кирип келе турган батыш баскынчыларына багындырып берүү болчу алардын максаты. Азыркы күндө да бул иш-аракеттер тагыраак айтканда крестүүлөрдүн бул жортуулу уланууда. Болгону бул миссионерлердин кызматын батыш медиасы үчүн кызмат өтөгөн журналисттер аткарууда. Дал ошол журналисттер Европанын менталитетин, көз карашын кармана турган бир массаны, коомду тарбиялаганга аракеттенип жатышат. Тилекке каршы сахабалардын, пайгамбарлардын аттарын алып жүргөн ага инилерибиз азын-оолак акча үчүн мекенибиздин келечегин сатканга аракет кылып жатышкандыгын же сезбей атышат, же сезгиси келбей жатышат. Бирок баары бир акыйкат жеңет, ушуну унутпаңыздар. Африкага келген миссионерлер аймакты, калкты тыкыр изилдеп, баскынчыларга рапорт кылып сунуп турушкан. Булардын бирөөсү Шарль де Фуко. Ал миссионер катары Түндүк Африканы кыдырып, бүтүндөй изилдеп чыккан. Бул жерде канча жыл христианчылыкты жаюуга аракет кылса да, эч ким аны ээрчүбөй коет. Кийин Алжир чөлдөрүндөгү барбари урууларынын арасында көп жыл жашап, бул жергиликтүү калкты изилдеп, натыйжада бул аймак боюнча күчтүү адис болуп калыптанат. Франция Африка өлкөлөрүн басып алууда көрсөтмө катары пайдалана алчу маалыматтарды чогултуп берген. Бул рапорттун кыскача мазмуну ушундай болчу. Алжир калкы ислам динине өтө бекем жабышып жашайт. Андыктан Франция Алжирди басып алууну кааласа, эң оолу Алжир калкын европалаштыруусу, христиандаштыруусу керек. Ислам дининен алыстатуу керек аларды.
Биз миссионерлердин негизги максаты Францияга баш ийген, бизге дос болгон бир коомду жаратуу үчүн христианчылыкты кабыл кылган жергиликтүүлөрдү көбөйтүшүбүз керек. Алжирдин ар кайсы жерлеринде француз мектептерин ачышты. Бул мектептерде окуган жаштар бара-бара французчаны эне тилинде сүйлөп калышты. Мунун зыяны азыркы күндө да уланып келе жатат. Андан сырткары мусулмандар өз өлкөсүндө жашап, келгенди франциялыктардан эки эсе көп салык төлөөгө мажбур болушту. Мусулмандардын укугу тепселенип, экинчи даражадагы атам катары кабыл алынды. 1871 жылы диний лидерлердин жетекчилиги астында Рахмания тарикаты көтөрүлүшкө чыкты. 1881 жылы болсо Сыды Шейх баштаган уруулар көтөрүлүшкө чыкты. Бирок Франция бул көтөрүлүштөрдү 1884 жылы аеосуз басып, миңдеген адамдарды кырды. Алжир Францияга түздөн түз багындырылса да, бирок мусулмандарга Франциянын жараны деген статус берилген жок. Франциянын жараны болуу үчүн мусулмандар өзүнө таандык болгон баалуулуктардан баш тартуусу керек болчу. 1915 жылга чейин Франциянын жарандыгын алгандардын саны 2396 гана болчу. Франциянын жарандыгын алгандар дагы да жакшыраак жашайбыз деген үмүттү карманышкан. Бирок абал өзгөргөн эмес. Бул аз келгенсип, өлкөдө саткын катары айыптала башташты. Мусулмандардын ажыга баруусуна да чектөөлөрдү киргизишти. Себеби ажыга барып Алжирден башка мусулмандар менен биримдикте болуп кетишээрин франциялыктар жакшы билчү. Өлкөдө бир гана Куран жаттоочулардан башка бүткүл арабча сабак берген медреселер жабылды. Арабча чыккан гезит журналдарга тыюу салынды. Эмне үчүн Куран жаттоого тыюу салынбады да, Куран тафсирлегендерге, чечмелегендерге тыюу салынды, билесизби? Себеби Куранды жаттап коюп, бирок маанисин түшүнбөгөн бир коом керек болчу баскынчыларга. Ал эми ошол эле Куранды тафсирлеп, чечмелей баштаганда капырларга баш ийбеш керек, аларга каршы согушуу керек деген маанидеги аяттар мусулмандарга ашыкча шык дем берээринен коркушкан. Курандын маанисин чечмелегендер тарыхта көп куугундукталган. Ал эми жалаң гана фазилеттерди, соопторду гана айтып, күнүмдүк тиричиликке тиешелүү маселеден ары өтпөй, терең маанилүү аяттарды ачыктабаган дин кызматкерлери дайыма көтөрмөлөнүп, колдонулуп келген. Алжирликтер өз укуктары тууралуу франциялык башкаруучуларга канча кайрылса да, бирок бул талаптар этибарга алынбады. Франция Алжирден жана башка Африка өлкөлөрүнүн көптөгөн жумушчуларды өз өлкөсүнө алып барып иштете баштады. Дал ушул жерде мусулмандардын боштондук үчүн болгон мүддөөлөрү системалашып калыптана баштады. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Алжир мусулмандары франциялыктарга караганда эки эсе көп мөөнөткө, аскердик кызматын аркалаганга мажбур болчу. Жалпы 328 000 алжирлик Франция тарапта согушууга мажбур болду. Согуштун жыйынтыгында 47 000 алжирлик Франция үчүн жан берди. 42 000 мусулман болсо курал жарак өндүргөн фабрикаларда иштөөгө мажбур болду. Кыскасы, калктын 1/3 же тылда жумушчу, же согушта аскер катары кызмат өтөөгө мажбур болду. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында да бул абал өзгөргөн жок. Франция үчүн согушуу үчүн 1,5 миллион алжирлик согуш майданына бет алды. Көөнүн балдары жетим, аялдары жесир калды. Дал ушул көрүнүш бизде да кайталанган. 1916 жылы Орус империясы тарапта согушпайбыз деген кыргыздар боштондук кыймылын баштап, тарыхыбыздын эң аянычтуу окуяларынан болгон Үркүн окуясы жүзөгө ашпады беле. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында да канчалаган аталарыбыз Орусиянын жерин коргоп, баатырларча согушту. Азыркы күндөгү бул согуш тууралуу тасмаларды карасаң бир да туркестандык жок. Кодум эле жалаң гана өздөрү согушкандай. Болбосом, мекенибизден бул согушка 363 000 киши катышып, анын 100 000 ал жакта набут болуп калып кеткен. Кана адилеттүүлүк, кана силер айткан толеранттуулук, кана тең укуктуулук. Темабызга кайталы. Экинчи дүйнөлүк согуш жыйынтыкталган соң, колония болуп турган бир топ өлкөлөр эркиндикке чыга баштады. Бирок Алжир дагы деле болсо Францияга көз каранды болчу. Франциялыктардын жүргүзгөн катаал саясатына карабай, мусулмандар арасында боштондук үчүн кыймылдар күн өткөн сайын күчөй берди. 1945 жылы 8 май күнү согуштан жеңиш менен чыккандыгын келечектеги эркиндикке ташталган алгачкы кадамдар сыяктуу сүрөттөгөн алжирликтер франциялыктардан уруксат алып, жеңишин куттуктай башташат. Франция куттуктоого уруксат бергени менен, бирок Алжир байрагын демонстрация учурунда колдонууга тыюу салды. Буга карабай, мусулмандар алгачкы жолу өздөрүнүн байрагын желбиретишти. Мунун артынан «Жашасын эркин Алжир» деген ураандар чакырыла баштады. Байракты түшүргүлө деген эскертүүгө карабай, өз өлкөсүнүн желегин желбиреткен 26 жаштагы мусулманды франциялыктар атып салышты. Заматта улуттук боштондук кыймылы алоолоно баштады. Франция мусулмандарды аяосуз өлтүрүп, жазалап жатты.
Бирок боштондук кыймылы бүткүл тарапка жайыла баштады. Өзгөчө кырдаал жарыяланып, сыртка чыгууга тыюу салынды. Кыймылдын лидерлерин тутушуп, кыймылга тиешеси барларды атүгүл алардын жакындарында сурак жоопсуз эле атып өлтүрө башташты. Атүгүл баш көтөргөндөргө жардам беришти деген шылтоолор менен 10 миңдеген калкы бар айылдарды учактар менен бомболоп башташты. Жаш кары, бөбөк наристе, аял эркек дебестен баарын кырышты. 15 күндүн ичинде эле 20 жолу абадан чабуул жасалып, 44 айыл талкаланды. 45 миң мусулман шейит кетти. 4 миң мусулман болсо өлүм жазасына тартылды. Эркиндик кыймылынын баштоочуларынан болгон Абдулхамид бин Бадисинин «Арабча тилим, ислам диним, Алжир болсо мекеним» деген сөздөрү кыймылдын ураанына айланды. 1954-жылкы эркиндик кыймылына Алжир мусулмандары толук катышты. Бул эркиндик үчүн болгон согушка катышкандардын саны аз күндө эле 100 миңге жетти. Мусулмандарды кайтаруу үчүн Франция колунан келген зулумдугун аткарып жатты. Учактар менен бомбалап, атүгүл химиялык куралдарды да колдонуп жатышты. Бул зулумдуктарда Вьетнам согушунда жергиликтүү калкка зулумдук кылуу боюнча бир топ тажрыйба чогулткан НАТО да Францияга жардамдашып, мусулмандарды кыркынга дуушар кылды. Туткундалган мусулмандарды адамчыдагыс ыкмалар менен кыйнады. Өтө көп аялдардын намыстарына кол салышты. Атүгүл айтууга да оозуң барбайт. Кыймылдын бир лидеринин аялын кармап алып, кийимсиз абалда сүрөткө тартып, аны бүткүл тарапка жайуудан да кайтышпады. Ооба, ушунчалык айбандык, наадандык окуялар бар. Аларды айта турган болсоң, YouTube блоктоп салат. 1958-жылы 19-сентябрда Мисирде чогулган Алжир лидерлери эркин Алжир өлкөсүн жарыялашып, бул мусулман өлкөлөрү тарабынан таанылды. 1960-жылы Франция аргасыздан Алжир менен сүйлөшүү үчүн жолугушту. Ар кандай жеңилдиктерди убадалап, куулук кылса да, эч максатына жете албады франциялыктар. 1962-жыл. Түрдүү кыйынчылыктардын негизинде Алжир эркиндикке чыкты. Улуттук боштондук кыймылы башталган 1954-жылдан баштап 1962-жылга чейин 1,5 миллиондон ашык алжирлик кыргынга учурады. 500 миң алжирлик үй жайын таштап Тунус менен Мароккого кетүүгө аргасыз болду. 2 миллионга жакын адам үй жайсыз калды. Коомдук имараттар, заводдор сыяктуу экономикалык мекемелердин көбү талкаланды. Күрөштүн башында 1954-жылдары болжол менен 10 миллион болгон Алжирдин калкы оккупация аяктаганда 7,5 миллионго азайган. Ал эми Франциянын 132 жылдык колониясынын тарыхында болсо, француздар жалпы 10 миллион мусулманды өлтүрүп жок кылышкан. Бул да болсо баскынчылардын кылган кыргынынан кабар берип турат. Алжир боштондукка чыккандан кийин да ички көйгөйлөр башталды. Себеби мамлекеттик башкаруу системасына социалисттер кирип кетишип, мамлекет түркүн көйгөйлөргө дуушар болду. Булардын артында болсо Франциядан тарбия алган жана Францияга түздөн-түз кызмат кылган генералдар бар болчу. Убагында француз баскынчыларына каршы күрөшкөндүгү үчүн көп жыл түрмөдө жатып чыккан Аббас Мадани аттуу профессор дал ушул убактары сахнага чыкты. Анын максаты секуляризмден оолак болгон, жалаң гана улуттук баалуулуктарга таянган, саясий идеологияны карманган партия түзүп, мекенине кызмат кылуу болчу. 90-жылдары шайлоодон утуп чыга баштады. Араб тилин негизги тилге айлантуу анын чоң мүдөлөрүнүн болчу. Бул болсо батыш үчүн кызмат кылган генералдарды тынчсыздандырды. Дароо 1992-жылы аскердик төңкөрүш кылышып, өлкөнүн тынчтыгына доо келтирүүдө деген доо менен камакка алынды Аббас Мадани. Бул мезгилдери 10 жылга созулган ички башаламандыктын айынан 200 миңдей киши набыт болду. Мадани болсо 97-жылы үй камагына чыкты. 2004-жылы болсо андан ары саясатка аралашпоо шарты менен эркиндикке чыкты. 2019-жылы Катарда кайтыш болду. Учурда расмий тил арабча жана барбарийче болгонуна карабай, мамлекеттик иш кагаздары французча жүргүзүлүп келүүдө. Бирок 2022-жылдан баштап кээ бир министрликтер иш кагаздарды араб тилинде жүргүзө баштады. Бирок коргоо министрлиги колдонгон тил эмнегедир дагы деле французча бойдон калууда. Алжир калкы 45 миллион болсо, анын 15 миллиону французча сүйлөйт. 2020-жылы болсо чоңдугу боюнча Меккедеги Харам жана Мадинадагы Набави мечитинен кийинки 3-орунда турган мечит курулду. Алжирдин борборуна. Бул мечит убагында Шарль Лавижери атындагы христиандык миссионердик окуунун имараттарынын ордуна курулду. Ооба, албетте мечиттин курулушунда символикалык маани бар.
Франциянын президенти Макрон болсо Le Point кезинде берген интервьюсунда Франциянын Алжирдеги зулумдуктары тууралуу суроолорго жооп берип атып, Алжирден кечирим суроого мажбур эмесмин. Кечирим суроонун кереги жок деп жооп берди. Ооба, бирок кечирим сурай турган убакыт албетте келет. Учурда Парижде инсан музейи бар. Дал ушул музейде дүйнөнүн ар кайсы жерлеринен алынып келинген 18 000 баш сөөк бар. Булардын кээ бирлери дал ошол Алжирде заалымдык менен өлтүрүлгөн мусулмандардын баш сөөктөрү болуп саналат. Эмне үчүн бул окуяларды айтып жатабыз? Себеби бул окуялардан ала турчу биз үчүн өтө көп сабактар бар. Өлкөбүздүн эркиндиги, бүтүндүгү, келечеги, тил, дин, маданият сыяктуу маселелерде биз үчүн эң мыкты сабак болуп бере алат бул окуялар. Себеби кыргыз тили менин тилим, ислам менин диним, Кыргызстан менин мекеним.